Болот Шамшиев кино чыйырында 20дан ашык тасмаларды тартып элге тартуулаган. Алардын ар бири өз алдынча мастердин күчүнө күч кошуп, шедевр аталууга үлгүрүштү. Ар бир каарманы режиссердун жүрөгүнөн чыгып, өз принциптери менен жашап, алгичи кыргыз элинин гана эмес, дүйнө элдеринин алдында кыргыз киносунун желегин желбиретип келишет. Үстүбүздөгү жылдын 29 август күнү кыргыз киносунун карлыгачтарынын бири, улуу режиссер Болот Шамшиевдин 75 жылдык юбилейи белгиленди. Папа не хотел вообще проводить юбилей, он как бы не любит таких пышных празднеств. Вот. Но мы его уговорили, чтобы хотя бы... Но он выбрал день советского кино, так как помимо того, что ему исполнилось 75 со дня рождения, 55 лет его творческой деятельности. Вот. Поэтому мы назначили дату на 27 августа, День советского кино. Вот. Ну, так получилось, что по дням мы не попали. Да. Вот. Папа для нас в первую очередь, если для кыргызского народа, он народный артист, он кинорежиссер, он создатель прекрасных кинокартин. Для нас он в первую очередь просто папа, добрый, отзывчивый, внимательный, очень справедливый, терпеливый. Вот. Конечно, мы очень благодарны ему, то, что сколько он вложил в нас. Вот. Я надеюсь, что мы его не подвели, что он гордится нами. Болот Шамшиев 1941 жылы 12 январда азыркы Бишкек, андагы Фрунзе шаарында элге таанымал акын жана журналист Төлөн Шамшиевдин жана апасы Авина Мурзаходжаева дарыгердин үй-бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Мектепти аяктагандан кийин бүткүл Союздук мамлекеттик кинематография жогорку окуу жайында окуп, кино режиссер кесибине ээ болгон. Чыгармачылык жолу 1961 жылы режиссер Лариса Шипитканын «Аптап» тасмасында баш каарман Кемелдин образын жаратуу менен башталган. Ошол эле каарманы үчүн чыгармачылыгындагы эң биринчи сыйлык, эң мыкты дебют сыйлыгы менен Ленинградда өткөн биринчи бүткүл союздук кинофестивалда сыйланган. А ты знаешь, здесь уже поднимают подземные реки. Скоро в Анархае будет вода. Вот и хорошо. Водовозка теперь не понадобится. А я на водовозке работать больше не буду. Сажайте на прицеп. Как в путевке сказано. Садобек, вместо меня. А я уеду. А? Никуда я тебя не отпущу. А может, Калипа? Я буду на водовозке. Ну как, Абакир? А мне все равно, кто сзади трясется. Бүгін бір өзгөчө күндө кыргыз киносунун патриархы, кыргыз киносунун классиги Болот Төлөнүчтүн 75 жылдык мааракеси болуп атат. Бул киши кыргыз киносунун баш атында турган, кыргыз киносуна биринчи чоң ийгиликтерди алып келип дүйнөгө тааныткан киши Болот Төлөнүч деп айтам. Баарыбыз ушу кийинки муундар, 3-4 муун ойлойбуз, баарыбыз ушу Болот Төлөнүчтү, Улукеевди өзүбүздүн мугалимибиз деп эсептейбиз. Юбилейин белгилеп жаткан кесиптешин куттуктоо үчүн кино кызматкерлери, чет өлкөлөрдөн режиссердин жасаган иштерине баа берген коноктор, депутаттар, аткаминерлер жана албетте кичинесинен Болот Төлөнүчтүн тасмалары менен чоңойгон сүйүктүү көрүүчүлөрү чогулушту. Бул күнү Ала Тоо кинотеатры жалгыз гана ушул улуу инсан жана анын көрүүчүлөрү үчүн иштеп турду. Ала Тоо кинотеатрынын кире бериши документалдык материалдар, сүрөттөр менен жык толуп көргөзмө уюштурулган. Көргөзмөгө коюлган фотодокументтердин ар биринде тартылып элге сунушталган тасмалардын тарыхтарын, кыйынчылыктарын жана кубанычтарын көрсөтүп, айтып, баяндап берип тургандай туюлду. Коноктор ар түрдүү көп жерлерден келиштир. Борбош Казакстан элибизден, Европадан,
Россиядан жакшы абдан жылуу сөздөрдү айтышты. Бул киши абдан татыктуу ушул сөздөргө. Негизи кыргыз киносунун эң эле туу чокусунда жүргөн эң эле кинорежиссуранын аксакалы болуп эсептелет да ушу Болот Шамшиев. Мен аны фильмдерин переследовать кажети жок. Аны кыргызстандыктар баары тең билишет. Ал деги эле биз Кыргызстан элибиздин киноискусство, маданиятын биздин сыймыгыбыз ал киши. Эл жык жыйма толгон кинотеатрдын залынан бизге бала кезден тааныш жүздөрдү, актерлорду, режиссерлорду көрүүгө болот. Маараке режиссердун жараткан тасмаларынан куралган видео көрсөтүүдөн башталды. Вчера ночью из нашего табуна ты увел 4 коней и проломил голову табунщику Жавантаю. Ты меня хочешь превратить в вора? Меня, Бахтыгула? Мааракеге Кыргызстандын экс-президенти Роза Исаковна Отунбаева катышып, Болот Шамшиевдей таланттуу жердеши, улуу интеллектуал бар экендигине сыймыктанаарын жана кыргыз элинин жүзүн кыргыздын маданияты аркылуу гана дүйнө жүзүнүн элдери таанырын баса белгилеп, юбилярга жакшы каалоо тилектерин айтып өттү. Шамшиев мага ак кемедеги Бекейдин образын тартуулоо менен менен таанышкан. Ошондон бери Болот Беке менен таанышмын. Болот Бекенин ак кемеде, ранее журавльде эпизод, Волчья ямада эпизод, ушундай ролдорго катышкам. Мен ошол күндөрү 5 күнү көлдө болдум. Көлдө көрүүчүлөр менен жолугушууда болдум. Ак кемени менен бардым көлгө. Ак кемени көрсөтүү менен зрителге Болот Шамшиевдин өмүр бая жөнүндө, чыгармачылык жөнүндө жолугушууда мен айтып бердим. Болот Шамшиевдин чыгармаларынын ак кемелерин дегиле Алымаки Сыкулиси, Караш, Фудзияма кадыр түн ак кеме бүт барын жакшы көрүүчүлөр билет экен. Россия Федерациясынын Кыргызстандагы элчиси Мария Власова, дүйнөлүк кинематографка аты таанымал Никита Михалков, Карен Шахназаров жана Марлен Хуцеевтердин жиберген каалоо тилектерин окуп, Россия менен Кыргызстандын ортосундагы саясий болобу, маданияттагы болобу, жылуу мамилелер мындан ары дагы улана берерине ишенерин билдире кетти. Жана Болот Төлөновичке мындан аркы иштерине дагы ийгиликтерин каалады. Мындан сырткары Голливудтан режиссер Габриэль Гренфилд жана актер Лейн Дэвистин видео куттуктоолору көрсөтүлдү. Дорогой Болот Толянович, с юбилеем. Впервые я увидела вас в кинопанораме, где вы рассказывали о своем знаменитом фильме «Белый пароход». Потом мне посчастливилось сниматься у вас в картине «Снайперы». Помнишь дальние края, ты закуришь и с колечком дыма. Фильм был о войне, и мы, благодаря вашей бескомпромиссности, дотошности, такой требовательности, мы прочувствовали все тяготы войны, ползали под трассирующими пулями, лежали в снегах Белоруссии со снайперскими винтовками часами. Мне очень запомнились съемки в этой картине, опыт совершенно бесценный, и спасибо вам за эту требовательность. А самое главное, я вынесла из этой картины военную дружбу. Знаешь, когда немец обнаруживает, где засада снайпер, он сразу его забрасывает минами. Дорогой Болот, с 75-летием, хотя я не могу вам дать 75 лет, вы совершенно потрясающе выглядите и внешне, и внутренне. Вы какой-то вот такой задорный и юный. У вас 5 замечательных детей. Это большая радость. Поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам от души здоровья, долголетия, процветания, благополучия, семейного счастья и, конечно же, новых киношедевров. Всегда ваша Марина Яковлева. Орто Азиянын өлкө башчылары биригип кинематография институтун ачса, ал институтта сиз башчы болуп киночуларды даярдашыңыз керек. Биздин региондо дагы жаңы киночулардын толкуну пайда болушу сиздин колуңузда.
Биз казак киночулары сиз менен сыймыктанабыз жана көз артабыз. Ушунча жыл казак киносу бар болгон менен сиздей кинорежиссер чыккан жок деп оюн ортого салды Казакстан Республикасынын эмгек сиңирген кинорежиссеру, драматург, жазуучу жана сценарист Сакен Нарымбетов. Мен айтар элем, Болот Төлөнүч өңдүү биздин классиктерибиз Улуу Саякбайды, Ак кемени, ушул кинолорду дүйнөлүк аренага алып чыкты да. Кыргыз дегенди Болот Төлөнүч аркылуу, муну Манас аркылуу, Ак кеме аркылуу, ушул көптөгөн фильмдер аркылуу, Чабан аттуу даректүү фильмдер аркылуу дүйнө кыргыз бар экен, кыргыз деген улуу эл бар экендигин ушул фильмдер аркылуу көрдү да. Greetings from the Blue Ridge Mountains in North Georgia, USA. I'd like to wish my very good friend Bolat a very happy birthday with very many happy returns of the day. I wish I could be there to celebrate with all of you, but I look forward to getting back to Kyrgyzstan in the very near future. My very best to all of you. Андан соң Болот Шамшиев менен катарлаш кыргыз киносунун эмгектерин арнаган кесиптештери, достору, юбилей ээсинин кино тартуучу аянтчадагы кулк мүнөздөрүн, эмгектерин эскеришип, кинонун татаалдыгына жана азыркы учурдагы кинонун абалына кайрылышып, Ала Тоо кинотеатрынын ичи эскерүүлөргө, жылмаюуларга жана жакшы каалоо тилектерге толуп тургандай болду. Албетте, сүйлөп турган ар бир адам режиссердун профессионалдуулугуна, адамгерчилигине жана ар бир аянтты иштеп жаткан кино кызматкерлерине жасаган мамилесине ыраазы экендигин айтышты. Чынында биздин кыргыз киносунун кереметине өзүнүн эмгегин, үлүшүн салган ушу Болот байке. Баягы кыргыз керемети деп бүт дүйнөгө тараган ичинде Мелис Улукеев, Төлөмүш Океев, анан ушу Болот байкелер бар. Ошондой эле бул Болот байкенин актерлук чеберчиликте актерлорду ача билүүсүндө. Мына мисалы СССРдин эл артиси болгон Сүймөн Кулбайкени бул киши тапкан, тараткан. Ошондой эле мен дагы ошондоймун деп айтсам болот. Анткени анда баягы жаңы баштап келатканда ушул Болот байкеден болгон. Ошондой эле тиги Жоробек Аралбаев дегендей, Мурат Мамбетов дегендей, мына биздин атабыз десек жаңылышпайбыз. Анткени кичинекей бала чактан бери бизди тарбиялап, бул киши менен иштешип атканда өзүнчө бир актерлук мастерство деген сабак болчу. Мына бул киши менен иштешкенде ошол сабакты алышсың. Анткени бул киши бизден жеткире ойногон талап кылчу да. Ошондой жакшы талабы менен бизди ойлойм мыкты артист кылды деп. Анткени алдыбыз эл артиси болдук, аркабыз эмгек сиңирген артист болдук. 2016 жыл кыргыз киносунун дагы 75 жаш юбилейин белгилеп, мааракеге бата турган жылы. 75 жыл ичинде жасаган иштерин эл алдына мактана алып чыгып, сыймыктанып турган учурда эң биринчи тизмеде кыргыз киносу менен жашташ Болот Шамшиевдин аты дагы алдыңкы катарда болоору шексиз. Демек, алдыда келе жаткан кыргыз киносунун улуу майрамында Кыргыз Республикасынын жана СССРдин эл артисти, дагы көптөгөн сыйлыктардын ээси Болот Шамшиев чыгармачылык куружунун толтуруп кыргыз элине кош колдоп суна турган чыгармалары дагы алдыда. Кыргыз киносунун жаш киночуларына көрсөтүп бере турган үлгүлөрү дагы алдыда деп ойлоп, жакшы тилек кылып койсок болчудай.